Салам достор, кандайсыздар? Биз сиздер менен чогуу саатыбызды баштадык. Чай кайнаганча 10 мүнөттү аталган подкаст жана бүгүнкү подкастта дагы керектүү маалыматтарды, сонун маалыматтардын баардыгын бөлүшүүгө даярмын. Атым Аку. Аша чабуу жөнүндө сөз кылалычы бүгүн. Кээде аша чаап эмоцияга укмуш берилген учур болуп калат, аша чаап. Кээде аша чаап таарынган учур болот. Кээде аша чаап ашыкча сөздөрдү сүйлөп алган учур болот. Айтор. Аша чабуу. Ушул кызыгы, бул негизи аша чабуу деген эмне дегенде бул чектен чыгып кетүү же өтө ашыкча кетүү. Анча мактанбаңыз дейт. Өтө аша чаап кетпеңиз деген да учурлар бар, чындыгында. Кимдир бирөө айтышы мүмкүн. Мисалы, чыгармалардан карай турган болсок, кадыке кантесиң, кээде эле ушинтип аша чаап кетмең бар деген сөздөрдү айткан учурлар бар, Анысы кандай достор? Койчу, аша чаап калсалдыган, анчалык деле болгон эмес го дейт да. Бул баягы орус тилинде кичинекей чымынды дөө кылып же пил кылып салгандар экен да буларчы. Келиңиздер, анда биз бүгүн аша чапкандык деген эмне, аша чабуунун эмне жаман жагы бар, мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Жана өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду дагы сиз дагы жазып, биз менен оюңузду жазып бөлүшүп кетсеңиздер болот. Ошондуктан баарыңыздарды чакырабыз, биз менен чогуу болуңуздар. Аша чабуу деген эмне? Аша чабуу адаты деген эмне? Мына ошол жөнүндө сөз болсун. Дүйшөмбүнү күтпө, бүгүн башта. Комфорттуу жайдан чык. Чечим чыгарда кыймылдай башта. Азыр же эч качан. Жана ушул сыяктуу ураандар менен баардыгыбыз курчалганбыз, туурабы? Сиз дагы ушул нерсеге бир учурда туш келсеңиз керек. Азыр же эч качан. Мукыл же кылба деген. Бирок мотивация берген, шыктандырган өтө катуу императивдер кээде иштебейт. Ал гана эмес, кээде зыян дагы алып келип коет. Эмнеге? Көрсө кептин баары ашыра чапкандыкта экен. Караңызчы. Бүгүн башта, мына азыр кыла кал. Бол комфорттуу жайдан чыга кал. Же болбосо иче калып туруп моундай кылып кой. Могу таблетканы ичсең 3 килограммга арыктайсың деген аша чапкандык. Кече эле мисалы кола ичип, чипсы жегенбиз. Акыркы жолу 11-класста спорт менен машыкканбыз. Бирок бүгүн эле күн сайын эртең менен 10 чакырым чуркайм. Же эң пайдалуу азыктарды жейм. Алкогол ичпейм. Жумуш көнүгүү, укмуштуу көнүгүүлөрдү жасайм. Жана жакпаган жумушумду таштайм деп чечим чыгарып салдык. Бүгүн баштайм. Токтоңуз. Бир четтен экинчи четке ашып кетпеңиз. 5 жолу терең дем алыңыз. Пирамиданын туура баалуулуктарын акырындан курушуңуз керек. Аша чаппаганда эмне болот? Мээ бул өтө акылдуу да, туурабы? Анан куу дагы келет да. Тыюулар канчалык катуу болсо, аландан чыгып кетүүгө ошончолук аракет кыла баштайт. Акырындык менен өзгөргөнгө аракет кылыңыз, океанды элестетип көрсөңүз. Жээктеги суу көк, тунук, укмуштуу. 10 метр баскандан кийин суу коюланып, көгүлтүр боло баштайт, Ал эми терең жагында ал терең кара көк түскө айланат. Жаман адаттардан жакшы адаттарга өтүү ушул сыяктуу болушу керек да. Тактап айтканда, чукул бурулушсуз, таксыз болушу керек. Эгерде сиз сүт кошулган шоколадты жакшы көрсөңүз, дароо 90% какао камтылган ачуу шоколадка өтүүнүн кереги жок. Акырындык менен 40тан баштап анан көбөйтө баштаңыз. Эмнеге дароо чектен ашып кетпеш керек? Эң эле белгилүү мисал бул өзүн шашылыш формага келтирип жаткан адам. Кээде организм биздечи бүт аалам сыяктуу да жакшы ойлонуштурулган жана өтө акылдуу. Жеп жүргөн калорийди кескин кыскартып салсаңыз, же болбосо машыгууну дароо көбөйтүп салсаңыз, бүт система экстрендик сүйлөшүүгө чогулушат дагы, ал жактан болушунча запас чогултууга аракет кылышат. Организмге ачкачылык, согуш же покемондордун чабуулоо башталгандай сезилет. Стресс абалына кабылган организм бүт нерседен килокалорийлерди соруп чогултуп, анан кара күнгө ката баштайт. Ошондуктан арыктоодо, кесип алмаштырууда, үйлөнөр алдында, мунун баардыгында тең аша чаппаш керек. Мен бир кызыктуу маалымат уктум эле, аябай таң калып койгом. Бир эркек киши байке эртең менен жумушка кетип атып, кечинде үйлөнөрүмдү билген эмесмин дейт да. Анан кечинде келсе эле көчөгөдө келин отурат, анан мына сенин келинчегиң деп тааныштырып коюштур. Анысы кандай? Кээде болсо, үйлөнбөйсүңбү десе, макул үйлөнөм, могуз жагат алып келгиле деп туруп аша чаап, эки адамдын тагдыры менен ойноп алган учурлар болот,
же болбосо болду мен чуркайм, бүгүн мен 3 километр чуркашым керек деп дароо 3 километрден баштап организми ооруп, стресс болуп, кыйналып, башы ооруп, ошол ойдон кыйналат дагы анан ушундай бир кырдаалга келип калат. Экинчи жолу чуркоо деген сөздү укканда жүрөк айланып калат. Антысыгандай достор, мындай учурлар дагы болот. Карасаңыз, эгерде сиз арыктайм деп туруп дароо ачка болуп, дароо эле өзүңүздү катуу диетага отурсаңыз, анда покемондордун чабуулу башталгандай сезилет экен организмге. Согуш башталды, сактангыла, запастарды топтогула дейт экен. Анан көрсө запас топтоо бул биздин организмден калып туруп, алар болгон килокалорийлердин баарын чогултуп туруп, кара күнгө май кылып ката баштайт. Аша чабуу, аша чаап сөз айтып салуу, аша чаап жүрөктү оорутуу, аша чаап бирөөнү мактап салуу, аша чаап мактанып кетүү, булардын баардыгы тең аша чабуу. Бул чектен чыгып кетүү. Же болбосо аша чаап эле дардаңдап баардык нерсени убада берүүбү. Ал ошондо эмнеге билбейм, анткенимди ойлонсом болмок экен деп калат да. Мен да жашоомдо ушундай болгон. Аша чаап эмоцияга берилип бир нерсени убада берип койгондон анан кийин аябай өкүнүп калгам. Кап ойлонушум керек экен да, анан бул мага чоң сабак болгон. Ошондуктан керек болсо жардамда деле, керек эле мага десе, ой ооба барам, ооба мен баарын бүтүрүп берем деп аша чаап убада берип коебуз дагы, бирок ал ишти аткара албай калабыз. Же аткаргандан кийин дагы сен өзүңдүн сага маанилүү нерселердин баарын четке калтырып койгон болосуң. Аша чаап уруш учурунда ашыкча сөздөрдү айтып алабыз. Айтор, аша чабуу жашообуздун баардык сферасында жана дайыма кайталанып турат. Ошондуктан бул нерсенен сактанган жакшы. Туура жашоо образынын негизги максаты бул алдыда тортту көрөр замат эле кулап калчу рамкага салбай, дене менен рухтун ортосунда гармонияны жаратуу. Туура жашоо образы бул культ же диета эмес, бул түшүнүп тандоо жасоо. Караңызчы. Саламаттуу болуш үчүн аша чабуунун кереги жок. Чектен чыгуу көбүнчө депрессия менен аяктап калат. Өзүңүздү диета менен кыйнап салбаңыз. Бир учурда саламаттуу жана бактылуураак болом деп үмүттөнүп жатып, жашооңузду талкалап албаңыз. Бул нерсеге катуу чексиз эле жетсе болот. Сизге эрежелердин тобу эмес, жөн гана ден соолук үчүн кам көрүүдөн башталат деген ишеним керек. Дагы бир нерсени айталы, баардыгын дароо тыйып, жакшы адаттарды бат эле үйрөнө калам деген туура эмес. Кичинекей балага дагы дароо басып кетпейт да. Же болбосо үйрөнчүк айдоочу дароо машинаны токтото албайт. Ошол сыяктуу эле жакшы адаттар дагы көз ирмемде эле пайда болуп калбайт. Ага көчүп келип отурукташканга дагы убакыт керек. Жашыл полосага билим менен шашкалактабай өтүш керек. Биз сизге жардам берүүгө дайым даярбыз. Ошондуктан суроолор болсо, сунуштар болсо ылдый жакка жазыңыз. Жана жакшы кадамдарды баштоого ар бир угарманыбызга ийгилик каалайбыз. Аша чабуу деген эмне? Жашооңузда болду эле ушундай аша чапкан учурлар. Аша чаап салат деп туруп айта турган учурлар болду эле. Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Кээде биз урушкан маалда аша чаап ашыкча сөздөрдү айтып жүрөктү оорутуп алабыз. Анан кийин элдешкенден кийин аябай жаман болуп калабыз. Ошондуктан достор, аша чабуу болбосун. Биздин эмоцияларыбызбы, тилибизби, жүрүм турумубузбу, курсагыбызбы чектен ашпасын деген гана тилегим бар. Сиздер менен коштошуу учурга келдик. Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Ал сайтта баарыңыздарды күтөбүз. Жана ошону менен катар баардык угармандарыбызга ийгилик каалайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номеру кызматта. Күн түн баардык учурда сурооңуз, суранчыңыз менен пикириңизди калтырып, сунушуңузду жазсаңыз болот. Дагы бир жолу кайталайын. +1 301 760 60 70 сандарына жазыңыз, оюңузду калтырыңыз. Жана ошондой эле сиздер менен чогуу биз алдыдагы күндөрдө дагы пикирлердин баардыгын кабыл алып, кубаныч менен сизге жооп кайтарууга даярбыз. Ошондуктан ылдый жакка дагы өзүңүздүн комментарийиңизди жазыңыз. YouTube каналга катталганды унутпаңыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Аша чабуу жашооңузда болду эле, жазып коюңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.